İmam Buxari чыгарган Адабул Муфрат китебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир сахаба келип, "Я Расулуллах, ата-энем өтүп кеткенден кийин дагы кандай жакшылык кылса болот? Кандай жакшылыктарды кыла алам?" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өткөн ата-энеге дагы жакшылык кылуу мүмкүн деп бул нерселерди эсептеп туруп айтат. Биринчиси арттан дуа кылуу. Албетте, урматтуу мекендешим, ата-энебиз тирүү кезинде гана эмес, өткөндөн кийин дагы дуа кылышыбыз керек. Салих перзент, ата-эненин эң жакшы берген, балага берген нерсеси бул жакшы тарбия болсо, тарбиянын ичинде дуа кылуу. Дуа кылууну сөзсүз үйрөтүш керек. Бүгүн шаарда жашап, өзүнчө маданиятташып кеттик, башка болуп кеттик, дасторкондогу адеп, дасторкондогу дуа, тургандагы, чыккандагы, үйдөн чыккандагы дуа, буларды жаттатыш керек балдарыбызга. Өзүбүз үлгү болсок, эртең ушул нерсе кудум кайтат да өзүбүзгө. Бүгүн ушул амалдарды балдарыбызга көрсөтүп туруп кылсак, эртең биз өтүп кеткенибизден кийин дагы бул санжыра болуп, уламыш болуп балдарыбызга калып кетет. Балдарыбыздан небересин өткөзүп берет, атам ушуну үйрөткөн эле деп. Небереси дагы баласына ошентип бул уламыш болуп кетет. Ошондуктан дуа тилектерге, дуа маселелеринде орчундуу карашыбыз керек, урматтуу мекендештерим. Дуа кылышыбыз керек экен ата-энеме. Ал учурда дуа кылганда эле жөн эле дуа эмес, ата-энем, Аллахым, ата-энем мени жаштыгымда кандай мээрим төккөн болсо, кандай мээрим төктү сизге. Ошондой мээрим менен бөлөгүн, кабыр азабын жеңил кылгын, азаптабагын Аллахым, өзүң рахматыңа алгын деп дуа кылышыбыз керек экен, урматтуу мекендешим. Ал эми экинчиден истигфар айтышыбыз керек ата-энебиз үчүн. Истигфар менен дуанын айырмасы кандай? Дуа Аллахтын рахматын тилөө. Ал эми истигфар ата-эненин кылган күнөөсү үчүн айтыла турган маселе. Истигфар айтышыбыз керек. Көп урматтуу мекендешим, көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таза зат, бирок күнөөсү жок. Бирок ошого карабастан күнүнө 70, бирөөсүндө 100 жолу деп келет да истигфар айтат экен. Пайгамбарыбыз күнөөсү жок, бирок ошого карабастан бизге үлгү болуш үчүн бизчи бир кино көрбөсөңүз, ошонун ордуна бир миңдеген салаваттарды, миңдеген истигфарларды айтып коесуз жөн эле. Ошондуктан бул маселеге катуу карашыбыз керек. Истигфар айтышыбыз керек. Ата-энебиздин, урматтуу мекендешим, ордунда, учурунда өтүп кеткенден кийин жакындары менен, мындан кийин айтып атат, жакындары менен өтүп кеткен бир туугандары бар, агалары бар. Бизде амма келди, баары келди деп коет го. Аммасы, халасы, аммалары бар, жакындары бар, ким болбосун. Эже карындаштары бар, бир туугандары бар, ошолор менен мамилени бекемдейсиз, жакшынакай кыласыз. Барды келдини жакшы кыласыз. Агасы өтүп кеткенден кийин эжеси келе албай калышы мүмкүн, келиниң, жубайың сен жоктугуңда иште экендигиңде аялың тор эмес мамиле кылгандан кийин баягы кадамын үзө баштайт да сен үйүңдөн. Ошондо аялың жакшы жамандыгы билинип калат. Себеби ата кетти, жакындары кетти. Эми үйдө шеф ким деген түшүнүк пайда болуп калбашы керек. Аялыңызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүңүз керек. Бул атамдан калган менин бир туугандарым, жакындарым, буларга туура мамиле кыл. Өзүң туугандарың келгенде чыккан компоттор, вареньялар менин туугандарым келгенде чыгыш керек деген маселелерди айтып, туура түшүндүрүш керек. Туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Аларга кандай сыйласаң, өзүң кандай туугандарыңды сыйласаң, менин туугандарым ошондой сыйлашың керек. Себеби экөөбүз бир жанбыз, биздеги бөлүнүү бул Кыргызстандын бөлүнүүсү болуп эсептелет. Биз бөлүнбөшүбүз керек. Бир үй бүлө бул мамлекет экени деп туура нерселерди айтып, туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Албетте ошол тагылары, жакындары, амекелери болсун, кимиси болбосун, кадамын үзө баштайт көп өткөндөн кийин. Себеби ошол жердеги отурган келини туура эмес мамиле кылып коет да. Пыялаларды койгон учурда, чайды кууп атканда карс кылып коюп, өзүнчө какшыктап, туура эмес көз караш менен карап, баласын ыйлатып, атайлап, ошондой мамилелерди кылат. Бул нерсени токтотуш керек. Алардын, күйөөңүздүн жакын бир туугандарына сиз дагы жакшы мамиле кылышыңыз керек, урматтуу мекендешим. Аманатка ар дайым бекем болосуз. Атаңыз бир иш баштап койгон, атаңыз бүтүрө албай калды, аласа бересе болуп калды, мисалы үчүн, аманатын өз туура кылып жеткизе бересиз жакындарына. Карз маселеси болушу мүмкүн. Карзын жеткиziп бересиз өз учурунда. Өткөндөн кийин карз өтөө борчундуу маселе сөзсүз түрдө бериш керек. Жаназада ошондуктан ар дайым айтылып турган маселе атамдын карзы болсо, же бирөөгө берип койгон акчасы болсо кайтарып бергиле, же карзы болсо менден келгиле, менден доолагыла, мен беремин. Күбөлөр менен келсеңер, атайын кагаздар менен келсеңер беремин деп, ошондой ортого бала күбөгө өтүш керек болсо атага өтө катуу азап болот. Карз маселесине Аллах Таала өзү дагы киришпейт. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, атаңыз өткөндөн кийин, жакыныңыз өткөндөн кийин ошо карз маселесинен туруш керек.
Андан кийин урматтуу мекендешим ошол жакындары бар. Атаңыз бир ажыга барган, ажы достору бар, ажылыктагы чогуу палчан болгон достору бар, өзүнчө мектепте окуган достору бар, ошолор менен карым катнашты бекемдеп, ал өтүп кетти дегенден кийин изи жоголуп кетти деген эмес. Барып мамилени кылып, ошол ажы аталарга кызмат кылып, атам өтүп кетти, бирок мен ушул жердемин. Атамдын ордуна мен кызматтамын, эмне кызмат болсо айтыңыздар деп алардын дубасын алып, атаңыз үчүн дуба кылдырсаңыз, алардын дагы дубасы кабыл иншалла. Атаңыз үчүн дуба кылышыңыз керек алардан дагы. Андан кийин урматтуу мекендешим ушул нерселерди эсептеп айтты. Ушул 5 нерсени эсептеп айтты. Ошол нерселерди кылышыңыз керек ата-эне өткөндөн кийин дагы. Бул нерселерди кылуу ата-энеге эмес, көбүнчө өзүңүзгө гана пайда берет. Сиз бүгүн кылып балаңызга үлгү болуп көрсөтсөңүз, балаңыз да эртеңиси өткөндөн кийин ошол нерсени кылат. Сиз кылбасаңыз, сиз болду, өлдүңүз, көмүлүңүз, жок болдуңуз дегени да. Сизге дагы балдарыңыз эч нерсе кылбайт. Ошондуктан бүгүн үлгү olarak балдарыңызды көз алдынча ошол нерселерди кылсаңыз, санжыра болуп булуна турган маселе бул. Андан кийин кошумча мен айтам, ошол жети бара турган сооптордун бири бул ата өткөндөн кийин атанын атага бир көпүрө салып коюу, жолоондоп коюу, бир жакшынакай иштерди кылып коюу улана турган сооптордон болуп эсептелет. Ошондуктан ушундай үлгүлүү боло турган иштерде, ата өтүп кетти, кафеде бир 500 миллион сомду кетирип Кур'ан окутуу эмес, ошол акчага бир көпүрө салып койсоңуз, бул тамак не маселе, урматтуу мекендешим, мында кыска кылып түшүндүрүп коеюн. Тамакты жейсиз, туалетке барасыз да. Көпүрө салып койсоңуз, 100 жыл, 10 жыл, 50 жыл дагы тура берет. Курсакка түшкөндүкү 5 мүнөт 10 мүнөт туалетке кетет. Көпүрө салып койсоңуз, ал жерден жакшысы дагы өтөт, жаманы дагы өтөт, бардыгы рахмат айтып өтөт, урматтуу мекендешим. Сизге сооп келе берет, атаңызга сооп боло берет. Ошондуктан бир эле жердеги кыска нерсени эмес, инвестор болушуңуз керек бул жерде. Алыскы нерсени ойлошуңуз керек. 5 мүнөттүк нерсени эмес. Алыс ойлошуңуз керек, урматтуу мекендешим. Ошондуктан ата болосуз сиз дагы. Атаңыз бар сиздин дагы. Атасыз эч ким бул дүйнөгө келип калбайт өзүнүн. Атаны сыйлоо бул кадыр барктуу адамдын иши болуп эсептелет. Атаңызды сыйлаң, урматтаң, өтүп кеткенден кийинки амалдарды кылың, урматтуу мекендешим.